биздин Айнура Кыйын, сексопатолог профессор, Кыргызстандан эми куду келин билбегенин баарын билет. Бул кызыбыз жок, эмне кылмакпыз дейт. Бул жерде көп күлүп, тамашалап бир байке жазыптыр. Чындыгында бул манипулятор. Мен бул билдирүүнү окуганда бул адам менден кандай эмоция күтөт? Ичим ооруп, мен бул кишиге эмне кылдым деп өздүк баамды түшүп калганын күтөт. Анткени өзүнүн өздүк баасын башка адамдардын өздүк бааларын, өзүнө болгон ишенимин түшүрүү менен көтөрөт. Бул менин жечиккендигимди жокко чыгарып, шылдыңдап, басмырлап өзүн көтөрүп атат. Анткени байке ичиңизде жашыруун агрессия бар. Сиз башкаларды карап, өлү ичиңиз күйөт дагы, эмне үчүн менин жашоом андай эмес деп ойлойсуздар. Өзүңөрдү көтөрүш үчүн башка бирөөлөрдү басмырлайсыз. Бул туура эмес, ооруп каласыз. Токтотуңуз мындай нерсени. Эгерде, урматтуу айымдар, мырзалар, жашооңордо ушундай манипуляторлор жолугуштуруп калсаңар, газлайтинг техникасы деп коет бунучу. Силердин жетишкендигиңерди жокко чыгарып, сен эчтеке кылган жоксуң, сен ушуну кылдың белең дегендерди угуп, ызаланып, ыйлагыңар келип, эмнени жооп берерин билбей калсаңар, билгиле, бул манипуляцияга коргонууну билиш керек. Коргонуунун 3 жанагындай даражасы бар. Биринчи бул пассивдүү. Мен бул комментарийге жооп кайтарбай койсом, бул пассивдүү коргонуу. Силерге бирөө бирдеме деп, сен ушуну кылмак белең, сен буну кылдың белең десе, укмаксанга салып койсоңор, бул пассивдүү коргонуу. Экинчи бул орусча расставить точки над «и» деп коет. Бүт жерге чекиттерди коюп чыгуу. Мен бул байкеге видео тартып атканым расставить точки над «и». Мен бул байке эмне үчүн силер буну жазадыңар? Түшүндүрүп берип атам. Эгерде силер ушул жол менен кетсеңер, өзүңөр эле ооруп каласыңар. Түшүндүрүп берип атам. Анан мен андай эмесмин, алтыным, деп түшүндүрүп берип атам. То есть четко манипуляцияга мындай деп эмоциясыз жооп берип коюшуңар керек. Үчүнчү бул тескерисинче ошол адамды чукуп, мен мынчалык кыйын профессор болбосом, комментарийди силер мага эмес, мен силерге жазып отурмакмын деп жооп берүү. Буну контрманипуляция деп коет. Бизди дайыма бирөө таарынтканга аракет кылат. Бул жашоо ошондой. Эч качан биз фарфоровый чайниктей болбошубуз керек да, бирөө биреме айтса эле деп чаңкасынан түшүп, ошого туруктуулук бергенди үйрөнүшүбүз керек. Бул дагы биздин психикабыздын жетишкендиги. Менин курстарымда көп кызыктуу нерсе болот: психология, сексология, философия жана башка нерселер. Кудай буйруса, эркектерге курсту даярдатам.